Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Қаныбек Осмоналиев, президентке қараштуу тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, профессор, илимдер доктору. Рахмат сизге. Жакында тил күнү белгиленди. Анын алдында жанагы чоң форум болду. Түрк тилдүү элдердин форуму. Кандай өттү бул форум? Аны Кыргызстан өзү биринчи уюштурду, биринчи чакырып, мына биз такай уюштурабыз деп атат, жыл сайын. Кандай болот? Абдан чоң жаңылык болду десек болот. Биринчи кезекте бул ошо түрк тилдүү элдер, ушул терминге көнүп калбадык, түрк тилдүү элдер деп, андагы өзүнчө айта турган сөздөрүбүз бар, ал боюнча элдердин тил форуму деп бул идеяны былтыр биз өзүбүз эле баштаганбыз. Анан албетте Түрксойдун башчысы Султан Раев, белгилүү жазуучу, ал абдан катуу колдоп, мага бир дымак берди да, баягындай бир үмүт берди да. Натыйжада президентке киргенибизде президент ошондой эле колдогон, Садыр Нуркожоевич колдоп, эгерде каржы маселе боло турган болсо, колдон келишинче жардам беребиз деп. Биз биринчи вариантында ушул жылдын май айында өткөрөбүз дедик эле, чынын айтсак үлгүргөн жокпуз. Бул эмес абдан көп экен, уюштуруп иштери, айрыкча ошо каржы маселесин бөлүүгө келгенде баягы эле бизге мүнөздүү болуп калган бюрократия, анан аякты бул жакты мындай кароо, кылчактап. Анан ошондон дагы бир мындай айланып өтмө жолду тандап алышка туура келди. Анан да мен айттым, анда дедим, мейли май айына үлгүрбөсөк, тил күнүнө арнап ушуну уюштуралы. Анын зарылчылыгы кандай эле? Зарылчылыгы ар кандай деңгээлде, кээ бир университеттердин ортосунда ошол Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Турция, Түркменстан, биз ошондой эле баягы эки университеттин ортосунда же болбосо кандайдыр бир нерсеге даярдап ошентип уюштуруп жүрүшкөн экен. А бирок 6 мамлекет бар да, түрк тилдүү көз карандысы мамлекеттер. Ошолордун маселени ортого коюп, тил форумун ошондой чоң конференция өткөрүү болгон эмес экен. Биз ошондон баштадык. Ар кандай баягындай скептикалык сөздөр болду. Бирок эми жаманбы жакшы, өзүңүз күбө болдуңуз. Ошо Бишкектин Новотел мейманканасында өткөрдүк. 2 күн дүңүлдөп тим эле укмуш болду. Мен өзүм баштап алып, өзүм чочулай баштадым. Мен булар токтото аламбы? Өзү убагында баягы бизге бөлүнгөн мен учурунда кайда? Мейманкананын ичинде дагы баягы эс алган учурларда деле көрүп атыңыз, кофе брейктерден баштап, эртеси күнү маданий программабыз бар эле, ата бейитке, ана супарадан тамак берип, ал учурда дагы ар бир айткан сөздөрү, ошо бири-бирине болгон суроолору, дискуссия, дебаттар болуп жатты да. Демек, биз туура эле жолду тандап алган экенбиз. Бул жерде ачык айтып коюшубуз керек, баягы кедейчилик синдромдон биринчи жолу кетип, президент ошол келген коноктордун 60тан ашуун коноктун бүт бар мейманканасын төлөп бере турган каржы бөлдү. Аны уюштуруу маселеси, транспорт маселеси, эми толгон токой баягындай чыгышлар болот экен да. Баш аяга болуп 6 миллион 700 миң сом бөлүп берди ба бизнес смета боюнча. Мен биринчи жолу өзүм да таң калдым. Бул жерден Садыр Нуркожоевич чын деле абдан чоң эрдик кылды. Эми мен өзүмө мүнөздүү болуп калган, биз физик математиктер бир аз эсепти жакшы көрөбүз го. Мүнөздүү болуп калган эме менен, касиет менен аны ушу бир 2 миллионго жакын, андан ашуун акчаны үнөмдөдүк. Себеби баягындай ызычуу, ашыкча чыгаша андай мындайды жасаган жокпуз, бирок керектүү деңгээлде өлкөбүздүн, улутубуздун намысын сактап кала тургандай деңгээлде баарын өткөрдүк деп ойлойм да. Бул эми жалпы уюштуруу иштери боюнча. Ал эми өзүнүн жүрүшү боюнча сурооңуз болсо, ага да жооп берейин. Кандай жаңылыктар болуп атат? Мына латин ариби жөнүндө көп сөз болуп атат. Латин ариби жөнүндө сөз ошо 2000 жылдан бери бир аз күчөдү. 1993 жылы Стамбулда түрк тилдүү ошол түрк өлкөлөрүнүн бир эмесинде, жыйналышында вице-премьер-министрлер бир эмеге кол коюшкан экен, бир меморандумга кол коюшкан экен. Биз эми акырындап өзүбүздүн баягы абалыбызга жараша ошо латын графикасына өтсөк, өтүү мүмкүнчүлүгү бар.
зарылчылык да келип чыккан деп. Ошондо бизде вице-премьер болуп турган академик Абдыганы Эркебаев биз Кыргызстандан кол койгон экен. Андан кийин кандай болду? Андан кийин ошо кол койгон боюнча эле биз өзүбүз оокатыбызды кылдык. Биздин өзбек туугандар, Азербайжандар баштаган биринчи, андан кийин Түркмөнстан, андан кийин Өзбекстан, андан Казакстан. Булар мына бүгүнкү күнгө чейин өтүп бүтүштү да. Эми казактар бир аз артта калышты. Алар 25-жылдын 1-январына чейин өтөбүз деп турушат. Биз Кыргызстан дагы эле кириллицада отурабыз. Анын үстүнө биздин өзгөчөлөнгөн бир баягындай саясат менен байланышкан жагдайларда болуп кетти. Баягы мигранттардын абалы жөнүндө сөздөр болуп атат. Бирок академиялык жактан айталы, ошо графиканы кыргыздын латын алфавити деп түзгөнүбүз менен аны өзгөчөлөнүп түзүштүн эле кереги жок менимче. Тыныстанов учурунда түзүп эле койгон экен аны Касым Тыныстанов 28-жылдан 41-жылга чейин биз латын алфавитин колдонгонбуз да. Бирок ал жөнүндө кече форумда ар бир окумуштуунун өзүнүн ыктыярына жараша, өзүнүн түшүнүгүнө жараша баягындай билдирүүлөр болду. Бирок эч кандай баягындай милдеттенме алган жокпуз. Анткени бул эми саясат менен байланышкан маселе болуп калды да бүгүнкү күндө. Дагы башка маселе чыгып атпайбы? Мүмкүн латин арабине эмес, мынча болду, тетиги Орхон арабине, байыркы кыргыз арабине деле өтсө болот дегендей кылып. Анткени армяндардык өзүнүн алфавити бар, грузиндердик өзүнүн алфавити бар. Ошо сыяктуу болуп деп. Ошол эле 15 союздук республикалар урушкан. Эми Орхон Енисей жазуулары, Орхон Енисей графикасы боюнча кийинки учурларда абдан мындай маалыматтар көбөйө баштады. Бул эми жөн жерине чыкпаса керек. Баягы руникалык жазуулар деп ал турсун Кирилл менен Мефодий деле убагында ошол негиз катары Орхон Енисей жазууларын, кээ бир ыкмаларын, кээ бир баягындай моторикалык өзгөчөлүктөрүн алган деген дагы версия бар да, илимий баягындай версиялар бар да. Буну кийинки учурларда академиялык деңгээлде чынында эле өтө күчөйө баштады. Башка маселе эми ал бүгүнкү күндө эле же латын алфавитин же кирилл алфавитин алмаштыра коюп эле ошол руникалык жазууларга өтүп кетели деген аракет деле мен өтө эле эртеби деп ойлойм. Балким буну өзүнчө баягындай изилдөө шарттарыбыз болсо керек. Мен даже милдет катары деле айтсам болот. Бирок эми ыңгайы келип турат да, ыңгайы келип турат. Аны изилдөө керек. Биз изилдебесек башка улуттун өкүлдөрү, ошол эле баягы сиз айткан Казадой, профессор Казадойдун изилдеп атканы, дүйнөгө атагы чыккан лингвисттердин бири Маловдун жасаган иштери жөнүндө көп сөздөр болуп атпайбы? Мурун мындай сөздөр учурунда тыюу салынып келген болсо, кийин баягындай бир пассивдүү түрдө эле болот. Азыр эми активдүү түрдө болуп атат. Бирок башка маселе бизге ал эмне берет? Азыр биз латын алфавитине өтүү боюнча кандайдыр бир жөнөкөй эле барьерлерди ашып өтө албай жатпайбызбы? Эми тиги жагы кандай болот? Аны мезгил көрсөтөт. Бирок буну унутуп калбашыбыз керек. Кечеги форумда 1-2 доклад болду. Айрыкча специалдык иштерде. Доклад баягы Орхон Енисей жазуусу боюнча бир андан кийин латын графикасын жактаган ошо кыргыздарда өтсөк болот эле, андай мындай деген биздин өзүбүздүн окумуштуулар. Андан кийин түрк академиясы бар дейм азыр, офиси Астанада. Анын эмелери дагы мындай бир прессинг кылганга аракет кылып көрүштү. Эми бунун баардыгы саясат да. Бунун баары саясат. Анткени кээ бир илимий изилдөөлөр боюнча Маловдун өзүнүн макаласында ал байыркы кыргыз жазмасы деп айтылган. Азыр да айтылып атат. Кыргыз эле жазмасы, анткени ошол кездеги сөздөр азыркы деле кыргыз тилинде эңгиче бар деп, кийин гана баягы саясий себептерден аны кыргыз, байыркы кыргыз жазмасы дебей Орхон Енисей деп атап койгон. Орхон Енисей жердин аты менен. Андай болбойт да, Ченшан жазуусу же Ала-Тоо жазуусу же Европа жазуусу деген сыяктуу жок да. Туура. Эми ал өзүнчө изилдене турган, өзүнчө кеп кала турган окуя болуп атат. Мен деле ошо мурун мындай анча кабарым жок эле, кийинки учурларда атайлап изилдеп өзүнчө бир кызыгып жүрөм. Кечеги форумда
форумдун негизги максаты ошо чар жайыт болгон, мен айтпадым ба, университеттердин ортосунда, кафедралардын ортосунда болгон нерсени биз биринчи жолу Бишкекке топтой алдык да. Кече мен деген лингвисттер келишти. Түркиядан дагы, Азербайжандан, Өзбекстандан, Каракалпактан келишти. Россиянын 3 субъектилеринен келишти. Алтайдан келди, Хакасиядан келди, Якутиядан келишти. Эмнегедир татар, башка туугандар келишкен жок. Башка кандайдыр себептер болгондур. Анда биз негизинен атайыла эле пленардык 2 докладтын экөөнү тең өзүбүздөн эле кыргыздарга бердик. Бирин академик Сыртбай Мусаев жасады, экинчисин профессор Садыков жасады. Ташполот Садыкович. Биринчиси эми негизги кыргыз тилинин өзгөчөлүгү, лингвистикалык касиеттери жөнүндө сөз болду. Экинчисинде азыркы заманбап технологиянын да колдонуштары, мисалы үчүн компьютердик лингвистика, эми кийинки жылдарда санариптик технологиянын жасалма интеллекттин элементтери деп. Анан ошол 2 докладдын айла чекесинде сөзсүз ар бир секциядагы ораторлор өздөрүнүн ойлорун айтып атышты да. Бул жерде бир эле мындай жакындашуунун жолу эми арып татаал болот экен да. Дискуссия жебаттар абдан күчтүү болду. Мен айтып атпаймынбы? Ал номерлерине кирип алып талашкан учурлар болуп атты депчи. Демек биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Максатыбыз ойго түшүш керек болчу да. Ошол биз жалпы түрк лингвистикасын, жалпы түрк тилинин, мен түрк тили деп айта берейинчи, көрүп калбадыкпы? Балким бир кезде кыргыз тилин деп айтып калабызбы? Вот ошону ойготуу максатында болчу. Андан кийин алар дароо эле кезекке турушуп эле, эмкисин биз өткөрөлү Туркияда, эмкисин биз Азербайжанда өткөрөлү. Өзбек туугандар абдан сону менен сунуштарды беришти, казак туугандар. Бирок биз айттык, биз Бишкек декларациясын кабыл алдырдык. Ошону Бишкек декларация деген ат менен калсын деп атам да мен тилдин тарыхында. Жок, биз өздөрү өткөргөнгө кудуретибиз жетет. Сиздер бизге конок болуп келиңиздер. Эмки деклемеде айтмакчы 3 жылда бирден өтө турган болду. Форум 3 жылда бирден. Ошо Бишкекти мен ушу бир ушундай бир максатымда Бишкекти ошол тил форумунун борбору кылып таанытуу. Кандай дейсиз? Биздин илимдер академиябыз бар. Биздин эч кимден калышпаган филологиялык факультеттерибиз бар. Практически ар бир университетте бар. Азыр жаштарыбыз тилге, адабиятка, айрыкча тилге, лингвистикага, компьютердик лингвистикага, тил корпусун түзүүгө, улуттук тил корпусун түзүүгө абдан мындай белсенип киришип атышат. Мына мен 1 жылдан ашып калды. Мен күнү түнү эле ойлогон, колуман келген ишим ушул болуп атат. Бул жерде физик, математиктик эме ойноп кетип атат, бирок бул келечеги бар экен неметип атабыз. Ошон үчүн биз Бишкек декларациясы деген документти кабыл алдырдык. Мындай бул өтө эле баягындай дүңүлдөп, көз карандысыздык декларациясында болбосо дагы, бирок ошол бириктире турган кандайдыр механизмдери бар да бунун ичинде. Вот ошондой нерселерди кабыл алдырдык. Менимче мына бул жакында ошол эле форумдун уландысы катары бардык докладдардын эмесин баягындай бир сборник чыгаралы деп атабыз. Болгондо дагы биз улуттук аттестациялык комиссиянын бюллетенин 2 номерин сатып алдык. Буюрса, мына ноябрь, декабрга чейин бүт докладдарды чыгарабыз. Биз ошол докладчиктерге айттык. Эми мына эмеде бир 5 мүнөт, 10 мүнөт эле сүйлөп калдыңар, бирок илимий макалаңарды бизге жөнөткүлө. Биз аларды топтоп, редакциялык кеңештин түзүп, ошол эмес менен чыгарабыз. Андан кийин балким бул традициялуу болуп калабы, ал жагында көрөбүз да. Себеби биз кыргыз эли, биздин өзүбүздүн этнос, өзүбүздүн тилди өркүндөтөм, өстүрөм, ал керек. Кандайдыр өзүбүздө баягындай бир изоляцияланган бир системада болуп калганыбыз абдан коркунучтуу экендигин мурунтан эле айтып жүрүшчү окумуштуулар. Ошону биз баягы жалпы түрк тилинин контекстинде алдыга кетирүү. Көп нерсе биз артта калыппыз. Мисалы үчүн ошол мен башында айткан тил корпусу боюнча эч нерсе жасабаппыз. Эч нерсе жасабаппыз. Ал турсун биздин тууган хакастар тил корпусун түзүп алышыптыр да. Хакас тилинин корпусун өздөрү орусча сүйлөшөт. Мына көрдүңүзбү? Бул балким кандайдыр бир тубалыктар, Алтай эли, кече Якутиянын университетинин, федералдык университети бар экен Якутияда. Университетинин тил институтунун директору келди. Ошо директор келип, алар да айтып атат, якут тилинин корпусун түзүп бүтөйүн деп калдык биз. Корпуста дегенде
жыйнагы жыйнагы да, ошо амоним, синоним, антоним баарын киргизет да. Мисалы компьютерге киргизет. Англис тилинин 6 миллиард сөз түзүлгөн да. 6 миллиард. Биз болсо 6 миллион жөнүндө сөз кылып жүрөбүз. Немистер 4 миллиарддан ашуун, орустар 2,5 миллиард, украиндер 1 миллиарддан ашуун. Ушундай тенденция. Түрктөр абдан катуу 1 миллиарддан ашык биздин айтып жатышат. Ал турсун биздин кошуна казактар азыр 500 миллион бизде минимум деп айтып атышат. Мына көрдүңүзбү кандай көп иштер турат. Ушулардын баардыгы кече ошол форумда абдан катуу талкууланды. Мына Латин арабине өтүү боюнча мына 93-жылы кабыл алынган чечим боюнча менин билишимче алар бир 34пү канча тамганы арабти бекиткен ушул орток болот деп. Ар бир эл, ар бир республика ошол 34 тамганын ичинен өзүнө тандап алса болот. Ошондой да, баарын сөзсүз баарын эле алып деле кереги жок, ошонун ичинен. Бирок менин билишимче казактар ага кошуп жиберген башка тамгаларды. 34 Азербайжандар кошуп жиберген. Өзбектер деле бар. Ошондо мурдагыдан караганда ого өтөр эме болуп кетип атпайбы? Чаржайт болуп кетип атпайбы? Тил форумун уюштуруунун, чакыруунун дагы бир себептерин бири дагы ушул болду да. Кээ бирлер тамгага куйрук жасап атышат. Кээ бирлер апостолдуктар үстүнө баягындай чекиттерди коюп, ошентип жасап атышат. Түрк филологиясынын өзүнүн ичинде Турцияда ошондой баягындай пикир келишпейчиликтер болот. Бул эми илимдин өнүгүшүнүн нормалдуу эле процесси. Бирок ошону мүмкүн болсо жакындаштыруу маселеси. Туура айтып атасыз. Ошол 34 тамга менен эле комбинация кылып койсо болот экен да. Ошол сөз кече катуу айтылды. Бирок биз ага көп деле мындай жол берген жокпуз. Анткени биздин негизги максатыбыз тилдин өзүнүн конструкциясы боюнча болчу да. Форумдун негизги максаты. Буга чейин мындай маселе коюлган эмес да. Биз тилди канчалык бири-бирине жакындаштыра алабыз. Эч кандай эмеси жок, котормочусу жок. Түрк менен кыргыз сүйлөшүп кете алабы? Биз негизги максатыбыз ошол болуп атат да. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Же болсо Азербайжан менен кыргыз, өзбек менен кыргыз түшүнүктүү. Биз өтө эле жакын болуп алдык бири-бирибизге. Тигилерден биз алыстап атабыз да. Түркмөндөр такыр өзгөчөлөнгөн тил менен сүйлөп атышат. Мен эми тиги Россия Федерациясынын субъекттерин айтпай эле коеюн. Хотя ал жерде Алтайды кадимгидей түшүнүп атабыз. Хакастарды кадимгидей тилдерди түшүнүп атабыз. Вот ушуга окшогон нерселер. Ал эми тамгалардын негизин 34 кылып алып, графиканы, латин графикасын алып анан ошонун айна чекесинде иш жүргүзүү, керек болсо саясат жүргүзүү, бул абдан маанилүү деп эсептейм. Менде дагы бир ушундай идея пайда болуп атат да. Азыр ошо түрк өлкөлөрүнүн уюму пайда болбодубу, түрк мамлекеттер, ТМУ деп коет, түрк мамлекеттеринин уюму. Ал президенттердин өзүнүн саммит аркылуу ишке ашып атат. Акыркы саммит Самаркандта болду былтыр 2022-жылы. Эмне үчүн ушул маселени ошол президенттердин деңгээлиндеги саммитке көтөрүп чыгууга болбосун? Балким кандайдыр бир мындай бир эмелер менен, эпизоддор менен жалпы бир мындай. Эгерде лидерлердин тапшырмасы боло турган болсо, анда анча-мынча баягы сиз айткан баягы ыйкы-тыйкы баягы эмелер чечүү оңоюраак болуп калабы дейм да. Эми бул геосаясат менен байланыштуу бул жагы. Саясат көп. Көп тилде. Абдан көп. Анан филологдор ушундай эл болот экен, булардын балким жакшы жактарыдыр. Ар ким эле өзүн мен туурамын деп эсептей беришет экен да. Мисалы үчүн биз физик математикте жакалашканга чейин барабыз, бирок кандайдыр консенсуска келебиз да, туурабы? Бизде бир кубаттуу инструменттер бар, тажрыйба деген. Эксперимент жүргүзөбүз да. Мисалы үчүн мен электрондун касиетин түшүндүрүп жеткирип аны колдонуш үчүн мен анын массасын өлчөө боюнча, зарядын өлчөө боюнча, жана башка кванттык сандардын өлчөө боюнча экспериментке гана таяна алам. Ушул жагы мына компьютердик лингвистикага ыктатып атканыбыз кийинки учурларда ушундан болуп атат да. Эми лингвистика деген мен айтат элем, ошо физика, математика менен катар эле бул фундаменталдуу илим деп койсок болот. Кандай дейсиз? Себеби абдан эме менен байланышканда, аң сезими менен аябай тыкыз. Ооба, тыкыз байланышкан. Бул өзү мисалы үчүн англис тили эмне үчүн жугумдуу болуп атат? Себеби анын лингвистикалык өзгөчөлүктөр абдан кубаттуу өнүккөн да. Ошол эле тил. Ошол эле Кытай тили. Мына көрдүңүздөрбү? Кече бул жөнүндө дагы өзүнүн атайын эмеси болду. Анан дагы бир чечимге келишти, резолюцияда бул жазылды. Туруктуу комиссиянын иштешин
камсыз кылуу. Эми албетте Орток комиссия. Орток комиссия дайыма турактуу иштесин. 3 жыл бою иштеп, баягындай локалдуу конференцияларды, семинарларды өткөрүп, ортодон илимдин кандидаттарын, илимдин докторлорун даярдоо маселеси, аспиранттарды, докторанттарды даярдоо маселеси. Кийинки учурларда бир нерсеге макул болушту бардыгы. Ошо түрк тилдүү элдердин тилдерини бири-биринен алыстап бара жаткандыгы. Ар ким Азербайжандар да өздөрүнө кандай бир нерселерди ойлоп таап, алыстатып аткан. Туркча өзү, эми биздин Кыргызстан, Казакстанда айтпай эле коеюн. Ал турсун казак менен кыргыздын ортосундагы айрым эмелер баягы буруудан четтөөчү күч деп коелучу физиканын тили менен. Болуп аткандыгын абдан кабатырлануу менен белгилешти кече. Эми аны борууга умтулуучу ишке айландыруу. Ушул маселе жакындатуунун ордуна алыстоо. Эми бул жерде ички фактор да бар, сырткы фактор да бар да. Мисалы үчүн түрк тилдүү элдердин өтө эле жакындашып, бир саясат менен чыга турганда каршы геосаясий оюнчулар да бар да сыртта. Бар. Анан жанагы ар бир эле тыбышка фонема деп коебузбу, сөзсүз бир белги болуш керек дегенде анчалык кереги жок кандай. Жок, менимче анын такыр эле кереги жок. Француздар мына 4 тамга жазат, бирөөндө окубайт. Же англичандар бир эле тамганы жазат, кээде аны ю деп окуйт, кээде аны а деп окуйт. Кыргыздар деле ошондой да. К деп жазабыз, кээде к деп окуйбуз, кээде к деп окуйбуз, туурабы? Ар бир эле тыбышка сөзсүз неме бир белги болуш керек дегенден качыш керек го. Качыш керек. Буну ошо кабыл алышты. Колдон эле жүрүшөт экен. Түрктөр деле айрыкча Азербайжандардын эме докладдары мага абдан кызыктуу болду мен үчүн. Эми бул мындай да, академиялык изилдөөлөрдү сөзсүз ошо ортоктош баягындай бир статуста жүргүзсөк өтө маанилүү экен да. Академиялык изилдөөлөр өздөрү бирине жакындай алышпайбы? Биздин академиктер менен айталы ошол эле Өзбекстандын академиктери. Көрдүңүзбү? Мен Азербайжан менен Түркияны айтпай эле коеюн. Ошол ошол маселелерди эме кылуу менимче өтө маанилүү да. Эми мына ол суроолор болуп атат улам эле. Биз кыргыздар качан өтөбүз латиницага деп. Мен айтар элем, мен шашып турачы, анын үстүнө президент өзүнүн позициясын ачык эле айтты, мага эскертүү берилди. Бул деген абдан мындай чоң мындай бир жаза катары деле кабыл алсак болот. Бирок объективдүү себептерден биз качып кутула албайбыз да. Мисалы үчүн азыр жаштарыбызды карасаңыздар, жаштарыбыз өздөрүнүн жөнөкөй WhatsApp-ынан баштап баардык бири-бирине болгон мындай пикир алмашуулары латын графикасын колдонуп атышпайбы? Бишкектин көчөлөрүн караңыз. Латын графикасы менен кыргызча эмелер жазып атышат. Бул дагы өзүнчө кандай бир табигый мындай бир муктаждын келип чыкканына кабар бергендей болуп турат да. Форумда ким айтпадыбы, Сыртбай Мусаев академик? Биз ошо өтпөй калганыбыз жакшы болуптур. Баягы канча жыл өтүп кетти, 30 жыл, Анткени силердин катаңарды көрүп атабыз, ошондон тажрыйба кылабыз деп. Мага жакты. Мүмкүн жакшыбы ошондой өтөлегибиз жакшыбы? Мага жакты. Анткени процесстин ичине кирип алып, анан кийин ошол процесстин же болбосо кандайдыр бир вектордун курмандыгы болуп, ошо менен кетип калган учурлар байкалып атат да. Кээ бир туугандарыбыздын арасындачы. Анан бул жерде албетте эгоизм пайда болуп атат. Этноэгоизм деп коеюнчу, бул эми балким ушундай терминди колдонсо болобу, болбойбу? Ал жагы да бар. Бирок мен ошол эле Сыртбай Жолдошевичке жана башкаларга айтып атам. Эми ошо байкап эле отура бербей, өзүбүз дагы активдүү түрдө изилдешибиз керек. Даяр болуп, ар кандай нерсеге даяр болуп. Кириллицадан биз жаман тил көргөн жокпуз, хотя көп суроолор бар эми. Аны моюнга алыш керек. Көп суроолор бар. Таптаза саясий болгон да. Саясий болгон. Ал кезде 40-жылы. Анан мына бизде бир 5-6 мүнөт калыптыр. Жанагы байыркы жазма деп коелучу. Азыр жанагы түрк тилдүү деген термин сыяктуу, Орхон Инси деген термин кирип кетти. А чындыгында аны кыргыз жазмасы деп атышат. Аны эгерде расмий түрдө киргизбесе дагы, бирок пайдаланып студенттерге, окуучуларга, мектеп окуучуларына таратып, билип тургандай болсун. Мейли параллельно. Баракелде. Биринчи кадамды дагы эле саясатчылар жасады. Кече байкадыңызбы, Берлинде биздин Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Чекебаев биздин президент барганда Манасчы баланын эстелигин алып барып,
ананы көрсөтүп, анан капталында Орхон Енисей арыбында баягы кыргыздын сөзүн көрсөтүп жаздырган. Мына көрдүңүзбү? Анын аркасында кандай саясат турат? Аны белгилөө болуп турбайбы? Биздин өзүбүздүн дагы мындай тамгаларыбыз болгон бир кезде. Буну ушул Европанын чоң ортосундагы Берлинде жасалып атат бул иш. Буну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, тыюу салабызбы, салбайбызбы? Баягы суу аккандай болуп, артынан алып чыга берет. Бир Элери Битикчи деген жигит бар. Мага абдан жагат да бул жигиттин мындай эмеси. Бул академиялык чөйрөгө деле кирбейт бул жигит. Өзүнчө эле изилдеп жүрөт. Биз буну изилдешибиз керек. Мен ушинтип ойлойм. Анткени Орхон Енисей деп өзүңүз айткандай жөн эле географиялык аталыш катары болуп калганы менен бул кыргыздын тамгасы экендиги. Болгондо дагы бир 10 кылымдан ашуундан бери колдонулуп келгендиги жөнүндө мындай тарыхый фактылар болуп атпайбы? Эгерде биз анан өзүбүз алды бир жолу баш тарткан экенбиз ошо Маловдун аракетинен кийин. Эми азыр дагы бир жолу баш тартсак, кийинки эмебиз кандай болот? Мен аны элестете албайм. Жакшы эмес. Азыр утурлап чыгып, ал жазуу боюнча өзүнчө экспедиция уюштуруп керек болсо, илимий теориялык практикалык конференцияларды уюштуруп, балким аны жайылтуунун дагы бир эми параллель кете берсин да, жарышып кете берсин да. Киргизстан менен жарышып кетеби, Латинстан менен жарышып кетеби? Ал деген кыргыздын эбегейсиз бир чоң пласт тарыхы болуп атпайбы? Мына Садык Шерниязды жанагы Курманжандатка деген тасмасында колдонуп атпайбы ошол эмени, руникалык жазууларды? Кездемеге жазып жиберген каты ошол руникалык арифтер менен. Бул бекерден жасалбайт да мындай нерсе. Бул баягы адамдын аң сезиминен чыга албайт, эс тутумунан эч убакта чыкпайт. Анан дагы бир кээ бир окумуштууларыбыз бар, алардын ичинде ошо экөөбүз окшогон физиктер бар. Баягы календарды түзүүдөгү руникалык жазууларды пайдаланып атканын байкап атасызбы? Саймалык курстардагы жазуулар, булардын баардыгын жөн эле сүртүп жок кыла албайбыз да. Пайдалана берсе болот, милдеттүү эмес, бул жөн эле факультативдүү деген бир сабактарды балким киргизип, ким кааласа окуусун дегендей болот. Өзү бизге кошумча маалыматтарды бере турган булак болуп атпайбы? Руникалык жазуулар. Ал да каерде сакталып атат? Кытай архивинде жатабы? Орустардын архивинде жатабы? Балким Ташкентте жаткандыр көп нерселер. Биз эндигиче билбейбиз да. Чагатай тилин кандай кылып жок кылып алдык? Ошол көңүл бурмай, анын үстүнө күчкө салынып кетти, мен эми аны күчкө салынып кетти, аны мен жакшы эле билем. Ошого окшоп, мына өзүнөн өзү мындай боркулдап чыгып атканы руникалык жазуулардын кийин болсо дагы. Андан бери да 10 кылымдан бери тынч эле калган да, фактически. Чыгып аткан өзү бул тарыхый феномен деп эсептейм да. Кээ бир ошондой нерселерди мына Малов же ошо Бартольд деп коелу, башкалар кыргыз окумуштуулары эмес, кыргыз илимпоздору эмес, сырттан изилдеп атышат. Кээде биздин өзүбүздүн окумуштууларыбыз ага каршы чыгып атат. Каршы чыгып, баягы конъюнктуралык ойлор менен деп коелучу эми, кылчактап улам аякты буякты отошондой болуп атат. Илим деген эч кандай мындай границаны эме кылбайт да, танбайт да, тааныбайт да. Илим деген бул илим, ал эч кандай чек ара, мисалы үчүн окумуш деген бар жерде окумуштуу. Америкага барсаң деле физиксиң, баерде деле физиксиң дегендей да. Ошон үчүн биз бул илимдин бул касиетин эч убакта токтотуп кое албайбыз. Совет Союзунун учурунда аракеттер болду го, көрдүк го, эмне менен бүткөнүн. Таңулана баштаган, жана орусча айтканда, историческая общность людей, новая историческая общность людей, советский народ деп. Көрдүңүзбү? Ой, экөөбүз ошол муундан өсүп чыктык да. Илимий коммунизмди окудук, илимий атеизмди окудук, чын эле ошондой общность болот. Анын тили орус тили болот деп келгенбиз. Югославияда паспортко серб же хорват деп жазбай, югослав деп жаза баштаган. А элдин баары ага каршы чыкты. Ооба. Элдин баары каршы чыкты. Өзүнчө бөлүнүп чыгып кетишти. Федерация жок болду. Бөлүнүп кетти. Бул эми баягы табияттын мыйзамында эле нерсе экен да. Туура Ньютондун мыйзамы, Африкада эле Ньютондун мыйзамы да. Баары бир. Бизге 1 мүнөт, 2 мүнөт калыптыр. Эми комиссиянын кандай азыркы эң акыркы? Мен биринчи кезекте ушуну айтар элем. Биздин кыргыз тилибиз өзүнүн кайра жаралуу орунуна мындай кирип бараткандай болуп атат да. Мына көрдүңүзбү? Академиялык жактан дагы негиз болуп атат. Ошол эле Казадой, Маловдордун баягы аракеттери. Андан кийин кыргыз тилинин өзүн колдонуу маселеси азыр биз абдан катуу көтөрүп атабыз.
ай бир мажбурлуу деңгээлге жеткириличи, антип болсо жоголуп кетебиз. Тилибиз жоголуп, өзүбүз аркасынан болсо жок болобуз деп. Мына кийинки учурларда мыйзамдын кабыл алынышы, мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы, андан кийин иш кагаздарынын мамлекеттик тилде түзүлүшү биринчи, анан кийин зарылына жараша бардык биздин этностордун тилдерин которуу шартын түзүп берүү, анын ичинде орус тилине которуу шартын түзүп берүү. Бул жерде орус тили башка болгон башка тилдерди баягындай бир кысуу же болбосо аркасынан түшүү эмес. Ошонун контекстинде биздин кыргыз тилибиз кандай көтөрүлөт, кандай деңгээлде? А көтөрүлгөнгө толук шарты бар экендигин көзүбүз жетип эле турбайбы? Жоголуп бара жаткан тилибизди. Бүгүнкү биздин улуттук комиссиянын негизги жасай турган иши ушул багытта кетип жатат. Бул жагынан биз расмий бийликтен колдоо таап атабыз. Анан эң башкысы жөнөкөй эл, академиябыз баш болуп бардыгы буну азыр колдоого киришип калышты. Рахмат чоң. Сизге бизде конокто профессор Каныбек Осмоналиев болду. Президентке караштуу тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.